Бир базадан 10 кийим боюнча экинчи видеобузда дал ушундай болгон фасонду ушул эле базадан чыгарганды үйрөнөбүз. Бул фасонду чыгарыш үчүн алгач бизге моюндан баштап жеңибиздин узундугун каалаган жерге чейин өлчөп алышыбыз керек болот. Эң алгач базасын мурдакы видеодон көрүп чийип алабыз. Эгер сиз 48 размерге чейин кийсеңиз, анда этегинин кеңдигин 30 сантиметр кылып алып бычсаңыз болот. Мен азыркы учурда ушул видеодо 32 сантиметр кылып алдым этегинин кеңдигин. Анан 1 сантиметр ушул мөрүдөн көтөрөбүз дагы өлчөп алган жең узундугун моюн точкасынан баштап узунуна чийип алабыз. Муну чийип алганыбыздан соң, жеңдин учун манжет менен кыла турган болсоңуз, анда жең узундугун 5 сантиметрге кыска кылып чийесиз. Ушул сызыкка перпендикуляр кылып 16 сантиметр жең кеңдигин чийип алабыз жана бул сызыкты колтукка карай багыттап чийебиз жана ушул жерин овальный форма менен берип алсаңыздар болот. Жана базадагы колтук сызыгынан ылдый 10 сантиметр берип алабыз. Бизде боковой сызыгыбыз ушул жерине чейин тигилет, калган жагы ачык болуп калат. Жана ушул эле базаны кыркып алып, ушунун жардамы менен биз алды тарабын чыгарып алабыз. Алды тарабы менде алды тарабы кармяши болгону үчүн замогу менен тигилет. Ошондуктан мен 2 бөлүктөн кылып бычып аламын. Алды тарабы 2 бөлүктөн туруп калат. Жана ушул жерден ылдыйга 15 сантиметр кылып кошуп аламын. Алды тарабына 1 сантиметрден тигиш үчүн беребиз. Жана боковой жагында 10 сантиметр белгилеген жерди дагы белгилеп туруп, ушул жерден овальный форманы дал видеодогудай кылып чийип аласыздар. Алдынын моюн тарабынан белгиленген жеринен ылдыйга 7 сантиметр белгилеп, ал эми ийин жагынан болсо 1 сантиметр ылдый кылып чийип алабыз. Алды тарабы даяр болгондон кийин моюндан ылдыйга 30-32 сантиметрди белгилеп алабыз. Менде бул 2 бөлүктөн турат. Эгерде сиздерде туюк кылып ала турган болсоңуздар, 32 сантиметрден ылдый жагын ушинтип кыркып аласыздар жана овальный форма менен кырсаңыздар тиккениңиздерге оңоюраак болот. Жакасына биз манжет тиккендиктен бул жагынан 1 сантиметрге алып коебуз. Манжеттин размери 6га 23,5 болду. Тиккенди дагы көрсөтүп коеюн. Мына белгилеп алган жерге чейин тигебиз. Бул жагын отдельно оверлоктон өткөрөбүз, бул арты, бул жагын отдельно оверлоктон өткөрүп алабыз. Андан соң кыздар алды тарабында кайсы жерине чейин тигилет. Мына моюндагы тигиштен баштап ылдыйга 30 сантиметрди белгилеп аласыздар. 30 сантиметрди белгилеп ушул жерине чейин тигилет. Калган жагы ачык болуп калат. Бул жагы тиккенден кийин бул жагын да ичине бүгүп тигип койсоңуздар болот. Ушундай эле фасондо рубашка, блузка жана ушундай халаттарды дагы чыгарып алсаңыздар болот. Бул видеону жогото албоо үчүн сөзсүз түрдө сактап жана тигүүгө кызыккан досуңуз менен бөлүшүп коюңуз.